Birinci söz Nurjigit Кадырбековичке берилет. Мен эки суроо бергим келип атат. Албетте, жанагы кредиттик тарыхы таржымалуу өтө маанилүү. Анткени ким көрүп атат, алдамчыбы, башкабы. Ошого биринчи суроо мындай. Эгерде биздин мекендешибиз ушул тутумга, уюмга кирген башка өлкөдөн банктан каражат ала турган болсо, күрөөнү кантип камсыздайт? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, эми биздин бул келишимдин негизи бул деген биздин жараныбыз мисалы Россия Федерациясында болсо, аны Россиялык коммерциялык банкта кайрылган учурда ошол Россиялык банк өзүнүн кредиттик бюро аркылуу биздин кредиттик бюро менен байланышып, кредиттик ошол жарандын кредиттик таржымалын алып алат да, ошо мүмкүнчүлүк түзүп берет да биздин чет өлкөдө иштеп аткан жарандарыбызга кредит алууга. Эми бирөө боюнча ар бир өзүнүн мекеменин эмеси бар да, шарттары бар да. Түшүнүктүү. Экинчиси, биздин өлкөдөн ушул ЕСке кирген өлкөлөрдүн бир жараны келип, анан каражат алып туруп, өлкөдөн чыгып кеткен кемчилиги болобу? Эми ар бир коммерциялык банктын өзүнүн саясаты болот да. Мындай махинация жасаганга жол бербөө да саясаты болот, өзүнүн эмеси бар, тартиптери болот. Ушул тартиптерди көрүп атпаймынбы? Мисалы, негизи банк деген инвестор болуш керек да. Бизнес планын карап, потенциалын карап, өткөн кеткенин карап, мүмкүнчүлүгүн карап туруп берсе, кийин кайтарабы же кайтарбайбы ошону караш керек. Кече мага бирөө келиптир, байкуш баласы аттан жыгылып, буту баспай калып, омурткадан сынып, ошого операция кылдырыш үчүн кредит алыптыр банктан. Эми албетте бизнес кылам, тиги бу деп алды, банк берди да. Ушу өзүбүздүн карапайым жарандарга алдатып койгон банктар анан эл аралык аферисттерге кантип алдатпайт, каражат чыгып кетпейби деп ойлонуп атам да. Анан эми 1 миллион 300 миң алыптыр, баласын операция кылдырыптыр. Эми кредит төлөй албай бизге келиптир. Жардам берип койгула, айлам калбай калды деп. Албетте, банкка баары бир. Банкрот болобу, баласы өлөбү, тирилеби, аркасынан түшүп алып туруп төлөйсүң, болбосо көрүктү көрөсүң деп зыкылдата берет. Бирок ошолор бир карап коюш керек да, бүт дүйнөдө ошого чоң маани берилет. Ошон үчүн мен сурап атам, азыр бирөө алып туруп сыртка чыгып кетсе, кантип ошогону тоза аласыңар, кепилдигиңер барбы деп? Эми коммерциялык банктар, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, акчаны берип атканда бир күрөөнү талап кылышат да. Жөндөн жөн эле акчаны бере бербейт да. Же күрөө же башка бир немени камсыздоо инструменттерин эми ишке салат да. Ошо жөндөн жөн эле берип койгонуңарды көрүп туруп айтып атам да. Мына чөйрө жактан келгенде айтасыңар, бюро деген бар, тигил бар, бул бар, комиссия бар деп, бирок иш жүзүндө такыр башкача болуп атпайбы? Канча адамдарыбыз алдап эле алып атат, эртең бир күнү банкрот болуп атат. Эң чоң тоноочу, эң чоң каракчы, ачыгын айтайын, банктар болуп калды. Ошон үчүн инвестор болсоңуздар жакшы болот эле, мындай карап туруп төлөй турган, колунан келген ишкерлерге берсеңиздерчи. Ушунда бир карап коюңузчу, сиз Борбордук улуттук банктын өкүлүсүз. Анан кийин ар бир коммерциялык банктын өзүнүн саясаты бар деп эле билгениңерди кыла бергиле десеңиз, элибизде тоноп коюп атат, ачыгын айтайын. Рахмат. Эске аласыз.